Урматтуу Канчыбек Кыдыршаевич, сизден өтүнөрүм. Мынакей сиздин жардамыңыз менен ушул мусор жерди сатып алдым эле. Мынакей мусор жер Иманалиева Бактыгөл деген бир атагы чыккан мошенницадан сатып алган билбей. Бирок соттон бүт бардыгы аныкталган. Мына жерде үй салган балам багыш үй салган. Мен Барчынбек Бугбаев деген аял акындын келинчеги болом. Сиздин жардамыңыз менен былтыр Аламүдүн районунан ушу жерге уведомление чыгартып бергенсиз, бирок азыр Свердлов районуна Бишкек шаарына кириптир. Жердин аймагы киргени менен бул категориясы жайыт жер боюнча калыптыр. Жайыт жер бизге жараксыз деп уруксат бермейинче биз бере албайбыз деп аким Адиев Капарагай айтып, ошол кайра тияка кайрылуу жасап атат. Адиев агайдын жолуна биринчи гипроземге жазганбыз. Гипроземге жазсак, гипрозем айыл чарба министрлиги бизге отказ бермейинче биз керек жараксыз деп бере албайбыз деп алар айтып атат. Ал эми азыр мынакей келип кеткендерине жарым саат болу элек. Бүгүн 17 март. Урматтуу кыргыз эли, ушул менин видеомду көргөндөр болсо, мынакей ушул мусор жерди, мондай бардак жерге ээ боло албай 18 жыл соттоштум, 18 жыл. Урматтуу Канчыбек Кыдыршаевич, ушу гипроземге кайрылгыла дейт. Мен уже гипроземге эбак эле кайрылгам. Алар айыл чарба министрлиги өзү берсин деген. Айыл чарба министрлиги гипроземге шылтайт, гипрозем айыл чарба министрлигине шылтайт. Ушинтип орто жерде жүрө беремби? Же болбосо жердин ушу категориясын анда шаар жерине киргенден кийин жайыт багытындагы жер деген категорияны ушу Мунапыстагы токтомдон алып салгылачы, жалпы алып салгылачы. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, азыр ушу колунда бар, дагы деле тааныштары бар жерлер анисиядан жерлерин чыгартып алышты. Жалпы эл менен чыгып кетти, бирок дагы соттошуп аткан, мага окшогон жабырланып аткан, кыйналып аткан элдер толтура. Ошондуктан Мунапысты токтотпоңуздар. Себеби азыр комиссия отказ берип койгондор, соттошуп аткандар бар учурда. Мага окшоп жабырланып ыйлап жүргөндөр бар. Урматтуу кыргыз эли, урматтуу Мунапыс менен жабыркап аткандар баардыгыңыздар тең ушу менин азыркы айтып атканымды колдоп, ушу Садыр Нуркожоевичке кайрылуу жасаңыздар. Кимдер жерине документ ала элек болсо, меникиндей болуп үйлөрү бузулуп калгандар болсо, жабыркагандар болсо, ушу карапайым элди колдоп, урматтуу Садыр Нуркожоевич, Мунапыстын мөөнөтүн да узартып бериңиздер. Себеби бизде карапайым элдер мондай мусор жерди ала албай эстерип чуркап жүрүшөт азыр дагы деле. Мыйзам токтом чалабышкан токтом. Могу акыркы 2024 жылкы токтомдо жазып атасыздар. Ноябрь айындагы токтомдо жерлер шаарга өтсүн деп. Шаарга өткөнү менен мынакей мындай категориясы өзгөрбөй калып атат. Ушул категориясынан улам кыйналып, жайыт жер деген категориянын айынан мен жерге документ ала албай атабыз. Канчыбек Кыдыршаевич, сиздин жардамыңыз менен ушул жерге алынган документ кайра каралып, мен аябай кыйналып атам. Мени кабыл алыңыз, жардам бериңиз суранат сизден.